ошол табууну табуудогу баягы бренд товарларды, бренд магазиндер менен кантип карайбыз, алар менен кантип таанышабыз. Мынакей мисалы Fendi деп жазсак, бул жерге мынтип переводчик менен кытайчасын жазып алабыз. Азыр Chanel. Мынакей жакта Chanel упаковкасы дейт. Костюм Chanel. Туфли от Chanel дейт. Например, туфлисин көрөлү. Ушинтип карасаңыздар болот да. Мынакей 300дөн ашуун адам алыптыр. 100+ дейт, 200+ дейт. Көрдүңүздөрбү? Мурда да бул продажа болгон товарлар бар экен. Азыр биз мына магазинди карап көрөлү. Мынакей. Бул арзандатылган. Багы мына кызыл жазуучу 685 эле 42 юандан берилип атыптыр. Арзандатылган товарлар ушундай жазууда болот. Эми алдыга түшүп, мына бул мындай 3 синий корона экен. Бул эң жакшы деген. Эң жакшы продажа болот, качествосы жакшылар, эң жакшылар ушундай болот. Мынакей карап көрүңүздөр. Кроссовкилерди карайсыздар жана дагы комментарийлерди кандай эмелерин көргүзүп кеткен, ошентип эле карайсыздар. Мынтип звезданы басып коесуздар. Андан кийин катталган десеңиздер, мына плюсту басып коесуздар. Мынакей. Уже катталдыңыздар дейт. Мынакей окусаңыздар да болот. Жокто турулбайт экен. Мынакей катталдыңыздар. Мынакей. Мына жерде ар кандай сүрөттөр чыгат. Кийин бул жөнүндө дагы өтөбүз. Эми дагы бренд товарлар кандай? Мына жерде карайбыз. Мына Гуки дейт, Puma дейт, Adidas дейт. Ушуларды деле ушинтип издей бересиз. Өзү чыгып калды Гуки деп. Мынакей акция болуп аткан товарлар мынакей. 108 келе 70 юандан сатып алып. Көрдүңүзбү? Ылдыйга түшүп дан немесин билесиз, 5 звезда экен, бул да жакшы. Ал эми мындай кызыл, алдыда кызыл жазуулардан жакшы неме магазиндер болот, көп сатканчы. 5 звезда. Буга да катталган десеңиз эгерде, мынаны басасыз түбүндөгүн. Мына жердегини. Мынакей. Экинчидегини басып койсоңуз, мына катталдыңыз. Adidasты карайлы эми. Adidas. Ушинтип чыгып калат. Мына бул акция болуп 85 юан болуптур. Буну карайбыз. Мынакей. 31 октябрга чейин 85 юандан деп турабы. Или мен ката айтып атамбы, ушу акция болгон товарлар ушундай жазууда болот да. Мына көрдүңүздөрбү, ошо 85 деп туруп баягы жанында жазуусу акция болгон товар болот. Ушундай экен. Андай болуп жазылганы. Мына жерде турат, ошо жазуу акция деген билдирет. Мынакей. 257 келе 198 юандан берилип атыптыр. 4000ден ашуун комментарийси бар экен. Бирок эми окубадык аны кандай деп жазган. Ушул бренд товарлар. Ошол катарынан ушул
мен көргөзгөн бренд товарлар менен ушинтип издеп таанышып чыгасыздар. Эми мына жердеги рейтингтерди сөзсүз түрдө жазып аласыздар. Мынакей. Мына жерде рейтингдер жазып алыңыз. Мына болсо синий корона болот. Мына желтый корона ушунча миллиондон ашуун болот. Мына болсо синий корона болуп калат да. Баягы көргөзгөнбү? Ошолор мына 4 корона, 3 корона, 1 корона болуп чыкса дагы бул эң жакшы. Мына бул 100 миңден ашуун болуп атпайбы, адамдар алып атат, продажа болуп атат, көп болду деген билдирет. А бул чыгып калса дагы эң жакшы деген билдирет. Мына карасаңыз, ушундайда ушул товарларда дагы акциялар абдан көп болот. Бирок качественный болот бул дагычы. Бул товарда дагы рейтинг караңыз. Бул мындай товарларда мына 5 звезда, 4 звезда дейм да, сердце, 4 сердцедагы неме товарларды деле заказ кылсаңыздар болот. Мына 250ден ашуу, 150ден ашуу болот количествосучу. Бирок неме кылсаңыздар болот. Ошолардан деле жакшы эле келип атат. Ошолардан бир сыйра карап, товарларды абдан жакшы карап, андай мына жердеги бренд товарлардан ар бири менен таанышып, подписка болуп коюңуздар. Анан бул жердеги вестер менен таанышып чыгыңыздар. Обязательно канча жибересиз, канча болот. Бул эми кийин бул жака келгенден кийинки немелерге канча төлөйбүз, ошол акчаңызды ырастап турган жакшы да. Ошол түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Эми дагы түшүнбөй калган суроолоруңуз болсо берсеңиз болот.